Ең аша ақшаны сарптағанға үй бүлөңүз турат биринчи очередте, билип коюңуз. Пайгамбарыбыз айткан, 1 сом сарптасаңыз, кулду азат кылганга. 1 сом сарптасаңыз, бейбечарага, кембагалга. 1 сом сарптасаңыз, Алланын жолуна. 1 сом сарптасаңыз, үй бүлөңүзгө. Сообу кайсынысы артык дегенде, үй бүлөңүзгө деген билип коюң. Ушун үчөөнүн тең сообу артык турат. Кембагал бейбечараларга, жетимдерге сарптагандан дагы, Алланын жолуна сарптагандан дагы, кулду азат кылганга сарптагандан дагы, үй бүлөгө сарптаган, албетте исрап кылбаңыз. Бирок ошолорго сиз нан алып берип атканыңыз, бул садаканын сообу. Улуу садаканын сообу. Кийим алып берип атканыңыз, кийим кече, жагынан школьный принадлежность деп коебуз го эмне? Жаза турган мектептер, мисалы, ручка, кагаз, майда, чүйдө дегендердин бардыгы сизге сообу. Ар бир нерсеге сообу аласыз. Просто сизден ниет эле керек. Ниет эле керек. Тугандар, Алланы разы кылайлы, үй бүлөнү разы кылайлы. Алланы разы кылыш өтө оңой. Алла тез эле разы болот. Ниетти өзгөрт, сразу разы болот. Ниетти өзгөртсө болду, ошондон кийин разы болот.